Эгерде төрөгөн маалында, ымыркай жаңы төрөлгөн маалда апасынын паспорту жок болуп калса, андай учурлар аз эмес. Ошол ымыркайыбыз төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ала албайт. Качан апасы паспорттун калыбына келтирмейинче. Андан сырткары өзүнө тийиштүү прививкасындагы башка бир социалдык поликлиникага да учетко тура албайт, себеп дегенде күбөлүк төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүгү жок. Ошого биз ушундай өзгөртүүлөрдү биринчи окууда биз биринчи жаздык элек, жөн эле баягы паспорту жок болсо деле акт гражданского состояния, акт жүргүзүлсүн, каттоого турулсун. Ал эми мисалы үчүн апасы канча убакытта калыбына келтирет, бүгүнкү күндө баягы ал мисалы үчүн пропискасы баягы байланып калып атпайбы? Кайра эле эгерде ат башыда каттоодо турган болсо, ат башыга барып ал эми кыйынчылык да, жол кире кетет. Ошондуктан ошол выписка, прививка жана башка социалдык кызматтарды алганга негиз болуучу документ болуп эсептелсин деген сунуштаманы киргизип жатабыз. Ушуну колдоп берүүңүздөрдү суранам. Бул өтө бир мындай көйгөйлүү маселе. И монол на основе справки, да, вот этой полученной в роддоме? Да, чтобы выписка являлась документом, основанием для получения всех социальных и медицинских услуг для новорожденного. И төртүнчү сунушум бул фамилиялар боюнча бүгүнкү күндө биздин действующий редакцияда мындай так жазылбай калган. Биз сунуштап жатабыз. Ар бир ата эне максималдуу тандоо укугуна ээ болуш керек депчи. Эгерде ооба, төртүнчү сунушуңузду айтып атасыз, э? ооба. Анан мына акыркысы Төртүнчү сунуш. Төртүнчү сунуш бул ошол ата эне өзүнүн баласына аты жөнүн койгондо, фамилиясын ыйгарганда максималдуу тандоо укугуна ээ болуш керек. Кааласа оф, еф деп койсун. Кааласа кызы, уулу десин, мисалы үчүн өзүнүн атасын. Кааласа теги деген терминди колдонсун, өзүнүн чоң атасынын эгерде мындай атын калтырам десе, кааласа жада калса жети атасынын каалаганын тандап ошол атты дагы ыйгарганга укугун берели деп атабыз. Эми көп каршылыктар болду. Мен үчүн түшүнүксүз себеп менен эмнеге өкмөт ушуга да бир 3 ай салгылаштык ушул боюнча. Анан мен айттым, макул. Эгерде архивде ошол далилдер болсо, мисалы үчүн менин 7-чи атамдын аты Тажыбай. Мен мисалы үчүн ошол архивде далилдеп бере алсам, ошол мен 7-чи атам экенимди. Тажыбай теги деген балама атты бергенге мен укугум болсун деп ошого токтодук. Хотя я не совсем понимаю, ким эле кааласын башка бирөөнүн атанын атын койгонго деп мен ушул суроого эч кимден жооп ала албадым. Ким эле башка бирөөнүн өзүнүн түздөн түз баягы бабасынын же бубасынын атын койгон ким эле кызыктарга мен деле түшүнбөй койдум да. Бизде аябагандай чоң бюрократия бар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. Мен эсимде 90-жылдары мен да фамилиямды өзгөрткөнү барганда Садык Шерниязга. Мага жазып бере албайбыз дешти. Жазып бере албайбыз. Эмнеге жазып бере албайсың? Жазып бере албайбыз, анткени бизде ушундай инструктаж бар, ушундай нерсе бар. А биз менин районумда, ошол кезде Манас районунда Юрий Герман деген немис жашачу да. Фамилиясы Юрий Герман болчу. Бул немиске эмне жазып бересиңер Герман десем, бул немис да дейт. Мага кыргызга болбойт экен, Шернияз деп жазгангачы, немиске болот экен да. Же дейт уулу деп жазабыз дейт. Ай, мен Шернияздын уулу эмесмин, ал менин чоң атам. Ошентип таптакыр болбой, алар мага Эжентай уулу деп атамды жазып бере турган болду. Анан менин атыма мен кыйкырып отуруп жаздырдым. Садык Шернияз деп 3 аттан турчу менин атым, 2 жыл. 3 аттан турду. Садык Шернияз бул менин атым болду. Анан Эжентай уулу фамилиям болуп, үйгө 2 жыл жүрдүм мен. 2 жылдан бери мен уятком, кантип менин атым Садык Шернияз, чоң атам мен. Эми ушундай күлкүлүү нерсени кылбагыла да. Тегин дегенде эле бул туура эмес. Атын эле калтырып койгула, мына түрктө ушундай эле болуп атат. Обу жок эле. Жөн эле уруксат бериш керек. Мына Турсунбек Акуун сыяктуу. Биз дайым анан кийин баягы уул кыздарыма да алайын деп барганда дагы ушу проблема чыкты да. Анан кыйкырып отуруп, жана паспортту көрсөтүп отуруп алдык. Бул не деген бюрократия бул? Атасынын аты обу жок эле, уруксат бериш керек ошого. Ооба. Шернияз мырза, мен каршы эмесмин. Сиздикиндей деле тура, негизи теги деле же ошо просто так же
тегин мүмкүн турарак бул эркек балдарга же теги ошол эле. А негизинен принцибинен мен каршы эмесмин. Эч кандай эле эгер силер немистерге жазып берип атсаңар, түрктөргө жазып берип атсаңар, башкага жазып берип атсаңар, кыргыздыкында ошондой болуп жазыш керек. Ошол эле. Эң туура, мен Садык мырзаны толук колдойм. Биздин сунушубуз мындай. Максималдуу тандоо укугу дегеним кааласа, мисалы үчүн менин балам Эмир Исхак деп жазылсын, кааласа. Эмир Айтбай деп жазылсын, кааласа. Кааласа Эмир Пирмат деп жазылсын. Бирок теги деген сөз каяктан келип чыгып атат? Эгерде менин балам өзүнүн чоң атасындагы атын алгысы келсе, менин атымды алгысы келсе, анда ал Эмир Айтбай теги Исхак уулу деп жазылганга дагы укукту берели деп сунуштап атабыз. Кааласа жалгыз атасын гана атын алсын. Кааласа мен капа болбойм, мисалы үчүн мени таптакыр эске албастан чоң атасынын гана атын алсын. То есть бул жерде максималдуу фронт для варьирования бардык варианттарды биз уруксат берели деп атабыз. Тандоо укугун максималдуу түрдө берели деп атабыз. А биз мына мен деле ошол сетип ушуга жазып чыкканга мажбур болдум да. Себептегенде мен атам атын калтырайын десем, мыйзам жол бербейт экен. Ошондуктан бардык варианттар анан кийин эми тегинби же тегиби, аны мага караганда Садык мырза жакшы. Теги деген өзү негире туура эмес. Эгерде эң туура жазайын десеңер кыргыздын фамилиясын. Мен Садык Шернияздан Садык болушум керек. Чынында. Ал баягы неменин литовецтердин Ичус дегенде сыяктуу, орустардын Ов дегенде сыяктуу, грузиндердин Идзе, Свили дегенде сыяктуу Шернияздан Садык болуш керек, чынында. Бирок биз аны токтотуп койдук. Жок дегенде даны жок жазалы атасын, чоң атасын атын. Шернияз дегенде сыяктуу болчу. Болду. Ошол эле сөз Шерниязовту которсоңор кыргызча Шернияздан болуп чыгат. Кыргызча которсоң. Ар биринин фамилияны кыргызча которсок, Баланчадан деп, илгери ошентип айтылчу. Ногойдон Манас деп айтылгандай эле, Шернияздан, Пирматтан Исхак болуп эле айтылчу илгери. Кыргыздын сөзүндө, жомогунда Манас деп айтылчу. Кийин анан биз Овко өткөндөн кийин бул чалды куйду чыкты да. Эми азыр эчтеке деп айта албай отурат. Эми жок дегенде Ову жок жазам десе жазсын, анын акызы да. Өзүнүн акызы. Амин үчүн кыргыз болсо анын фамилиясы орусча болуш керек. Оп. Теги жок деле жазылсын. А эми тегин экенин силер жана кыргыз тил комиссиясынан сурап билип алгыла. Кыргыз тил комиссиясы силерге неме жазып берет. Справка жазып берет, түшүнтүп жазылсын депчи. Бирок тегин деген чынында бул бюрократия, мен силерге айтып коеюн. Жөн эле кыска жазылыш керек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги. Улукбек Көчбаевич. Бизде бул система бар уже. Корпоративная информационная система социальной помощи. Бүгүн 187 миң инвалидтин ИНН менен, жашаган жери менен, группасы менен, диагнозу менен. Айтор, мына сиз сунуштап аткан реестрдеги 12 позициянын ичинен бир 7-8 бизде уже бар. Болгону азыр ушул жер бөлүнгөндүгү боюнча аны деле биз азыр түндүк аркылуу алганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз бул системанын киришини колдойбуз. Бүт мүмкүнчүлүк бар. Анан единственно бул жерде Минздрав электронный медицина деп киргизип, ошол ар бир бизге жөнөткөн инвалидтерди баягы направление бергендерди электронно ала турган болсок эле бул ишке чыгат. Мен билишим боюнча азыр бул долбоор в рамках года цифровизации иштеп жатат. Алардын акчалары чечилген. Анан Санарип аймак деген маселе ишке аша турган болсо, аны дагы Гамсума бүгүн иште алып барып атат. Акчалары чечилген. Бүт инфраструктура түзүлгөн, түндүк системасы иштеп атат. Муну биз алып барып келе жатабыз. Азыр эгерде сиз 187 миң боюнча по возрастам, по группам, по пин-коду, бер десеңиз, мен баарын бере алам. Бар бул система. Азыр эми мыйзамга кирсе, мен ойлойм бул жерде эч кандай мындай эчтеме болбойт. Улукбек мырзанын менин айтканымды 100% тастыктап атат да. Өкмөт бизге жанагындай корутунду бергенде, урматтуу өкмөттүн өкүлү, ойлонуп берсеңер. Ойлонуп берсеңер эми бул уятта эмичи. Биз ага атайын кошумча каражат карап, анан бюджетке киргизип, анан дагы бир 5-6 миллионду бердин, уятта. Бул силердин кыла турган жумушуңар, Улукбек мырза айткандай. Ар бир өзүнүн жумушун так ошол эми үстүнө 2 графа киргизип койгонду, ага акыбалы жетпесе өкмөттүн 4-чү класстын образованиясы бар жигит киргизип кое алат бала. Ошол. Өтө бир мындай
адамдык эч бир кандай сапатка жооп бербестик, мындай баш бербестик, ушундай бир туура эмес нерселер болуп атат. Өкмөт ошол эле канча деген бир жарандарыбыз, биз дагы бир топ депутаттар көтөрүп, биздин талаада калган жарандарыбызды мамлекетке алып келүү боюнча өкмөткө канча деген тапшырманы бердик. Бүгүнкү күнү келип ушундай жатпай ал жерде ызычууларды чыгарып, бир тополоңдорду чыгарып аткандарга өтө бир туура эмес кылып атышат деп айтат элем да. Булар бир гана өздөрүнүн гана эмес, бүткүл өзүнүн тууган уругун, анын арасында мамлекетке бир мындай чоң коркунучтарды жаратып атат да. Эртең бул коронавирус оорусу кайра жайылып кетишине бир чоң бир мындай өбөлгөнү түзүп атышкан жарандар боюнча айткым келип атат. Ушуларга сиздер мындай өтө бир каттуу эле чара көрбөйсүздөрбү? Буну укпагандарды алып барып угузуш керек. Мындай каттуураак чараны көрүш керек деп айтат элем да. Бул мындай мыйзамга баш ийбөө, мыйзамсыздык деген бул туура эмес да. Биринчи бардык жалпы эл биринчи орунда мамлекетти коюш керек. Андан кийин калганын коюш керек деп айтат элем да. Мамлекетти бардыгыбыз сактаганга биз милдеттүүбүз да. Ошондуктан катуу чараны көрсөңүздөр, мен депутат катары мен сиздерге ушу элдин үнүнөн депутат катары мен сиздерден талап кылат элем, ушу баш ийбегендерге каттуураак мыйзам алдында жооп бере тургандай кылып. Казабек Иванович, рахмат. Ошо сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Бүгүнкү күнү ошондой эле тиги база ганси обсервацияда болгон жерде окуя болгон, бул баягы дезинформация маалымат негизинде болгон, туура эмес маалымат биздин жарандар алган. Ошо баягы кече мурдагы күнү алып кеткен адамдарды, инфекционный больницага алып кеткен адамдарды ошондой эле бүгүн якобы ошолорду бүгүн кое берип атышат. Алар туура эмес, ошону түшүндү. Бүгүнкү күнү ошо болгон окуя жерге саламаттык сактоо министринин орун басары өзү чыгып туруп түшүндүрүү ишти биздин кызматкерлер менен ошо баягы алып барып туруп элдик кичине мындай тынчытып, алар уже өзүнүн ордуна бүт киришти. Эми биз бүт түшүнүп атабыз, сиз туура айтып атасыз. Бүгүнкү күнү ошол биздин группа документирование бүт байкап, ошону бүт документирование кылып туруп, ошону биз сиз айткандай чара көрөбүз. Чоң рахмат. Биз эми баягы экологияны жакшырта турган, электромобилдердин көбөйтө турган, жана сапатсыз бензинден кача турган бардык эле демилгеңерди колдойбуз. Абдан жакшы деп ойлойм. Бирок бул менде суроо да, мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз, бул жарнак жөнүндө мыйзамга эмне тиешеси бар? Мындай эмнени бошотуп атабыз же кандай бул? Реклама жөнүндө мыйзамга. Жанарбек Конушбек, эмне өзгөрүү кирип атат? бул биз салык кодексине киргизип атабыз, бул пакетный болуп атат. Бул бири менен байланышы жок. Бул 5 ар кандай направление болуп атат. Бул биз салык кодексинде бул электромобиль, контрабанда боюнча реклама жөнүндө, анан эмелерди түшүндүм. Мындай да, макул. Салык кызматынан сиз айтып койсоңуз, бизде негизи азыр жанагы ЭСке кирген өлкөлөрдө азыр электромобиль жанагы киргизгенге салык 0 азыр, 2020 жылы ошонун мөөнөтү бүтөбү же кандай болот? Же биз улантуу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабызбы? Жанарбек Конушбекович, уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Мамбет Чүнүшова. 3-чү өлкөлөрдөн электромобилдер ЕАЭСтин территориясына алып киргизилсе, то 0% пошлина установлена. Бул жакында эле киргизилди. До этого 15% пошлина болчу. Это инициатива Республики Беларусь была. Ошолор алар инициировать этип, ээктен поддержали и 0% азыр пошлина боюнча. А НДС болсо ар бир мамлекет өзү администрировать этет. Азыр бул мыйзам кирсе бизге эмне пайда болот ошондо? Азыр бул мыйзамды кабыл алып берсек, эмне өзгөрөт?
Бул мыйзам киргенде үчүнчү мамлекеттерден электромобилдер импорттолуп келгенде пошлина төлөнбөйт 0%, и НДСтен освобождение вот, то есть нулевая ставка менен полностью оформление жүрөт. То есть мы поощряем ввоз электромобилей. Бул жерде жарнак жөнүндө мыйзамга тиешеси жок дедиңизби? Эмне үчүн биздин комитетке келдиңиздер деп атам да? Бул эми Жанар мырза, биздин комитеттен биринчи окуудан эле карайбыз. Биринчи окуудан өтүшкө дейт. эгерде салыктык маселелер болсо аны биз Аны бюджет комитетине жөнөтөбүз, биздин корутундуну. Биздики негизги комитет эмес да, туурабы? Же биздики Жок, негизги эмес, биринчи окууда карап беребиз. Фискал комитет карайт. Түшүндүм, ошол социалдык комитетке мен эмес байланышын таппай атпаймынбы? Эгерде салыктык жеңилдиктер болсо. Жанарбек Конышбекович, мен айтып коеюн, бул жанарма деген бул мындайда өзүңүз билгендей бегущая строка болот го. Анан ал жерде эмеси болбойт да, ким ошол рекламаны берип атат, кандай болуп атат. Биз эми өзүңүз келдиңиз. Салык кодексине биз киргизип атабыз, бул талап. Бул регистрациядан каттоодон өтүш керек салык органдарда. Анан биз ошол реклама бергендер биринчиден бул салык төлөйт, анан сапат жаман болсо анан кайра берген товар биз ошол ээсин табабыз деген ой менен киргизип атабыз да, бул сунушту. Бул жана күйүүчү майлар тууралуу болуп атабы же? Жок, любой. Мисалы любой товарды сатат го интернеттен, мына бул жерде сатып аласыңар деп. Бирок ээси жок болот да, жөн эле телефону болот. Анан биз киргизип атабыз сунушту. Бул налоговый органдан өтүп, регистрациядан өтүп, мисалы частный предприниматель болсо алар өтөт да, эмелерди алып. Буларды биз тапсак болот. Башкалар жөн эле сатып, Туура экен да, демек. Биз колдошубуз керек, сөзсүз түрдө. Мына өзүңөр көрдүңөр, мына коронавирус болуп, элдер бир ай көчкө чыкпай калганда абанын тазарганын көрдүңүздөр. Бул эң мындай маанилүү. Бүт дүйнөдө көңүл азышууга бурулуп атат. Ошол эле мына өнүккөн өлкөлөргө, Британияга барсаңыз, бүт эле электромобиль жана гибриддик унааларды минишет. Биз мурда ушул демилгени көтөргөндө көпчүлүк айтканда, жок бул машинеден эмес, бул тесттен деп. Бирок кечеги окуя көргөзүү да, бул жерде машинелерден чыккан жана сапатсыз бензин айынан чыккан жана түтүндөр бул экологияны абдан булгап атат. Ошондуктан бул мыйзамды сөзсүз колдошубуз керек. Анткени андан ооругандар кескин көбөйүп атат. Больницаларга нагрузка болуп атат. Бүт бир канча оору, жүрөк ооруларына чейин мындай алып келген ушулар бар да. Керек болсо биз мына эмки жума алып чыксак, ошону дагы силер колдоп берсеңер жакшы болот. Кыргызстанга дагы, мына Кытайдагы бир канча компаниялар, башкалар электромобиль курган ишканаларды курабыз деп атпайбы? Ошолорду дагы биз салыктан жеңилдик беришибиз керек. Эгерде ким электромобиль чыгарган ишкана курам десе, биз бүт салыктык жактан жардам бергенибиз туура болот. Анан ошол эле учурда мына бажы кызматы, салык, сапатсыз бензин азыр абдан тарап кетти. Бүт жерде мына жаңы конуштарга барсаңыз, бензиндин баасы түшүп атпайбы? Жакшы, бирок аларда заправкадагы бензинге караганда жанагы май куюучу жайлардагычы абдан азай мындай сапатсыз, бирок абдан арзан бензиндер контрабанда жолу менен келген. Көңүл бурсаңыздар жакшы болот деп биз колдойбуз сөзсүз. Рахмат сиздерге.